сизге көп кайрылышат. Көчөт эгейин деп аттым эле, алма эгейин деп аттым эле. Бүгүнкү социалдык көйгөйлөрдүн көпчүлүгү тамыры ошол дал ошол айылда. Башка өлкөлөрдө деле айылда жашаган калк бар. Рентабелдүүлүгү жогору болгон тармак бул багбанчылык экен. Айыл чарба өндүрүшүнүн деңгээли, потенциалы ойдогудай болуп атабы? Элди ээрчитип кете тургандай кандайдыр бир лидер чыкпады бизге. Кошуналарда ошондой лидер чыктыбы? Мисалы үчүн Өзбекстан дүйнөлүк биринчи 10 экспорт жасаган өлкөнүн катарына кирди. Кытайдын алмасы, Кытайдын мөмөлөрү, картошкөсү, башкасы дегендей. Баякы алманы дасторконго койгонун уялышат дагы барып туруп Польшанын алмасын алат. Түркиядан алып келинген көчөттөрдү сунуш кыласыз да. Бул Кыргызстан боюнча өзү алманын ушундай бир сорту жокпу? Мурда да болгон эмес мындай илим багбанчылык. Азыр жок. Айтып эле келатабыз проблеманы. Бирок аны чечүү жолдору Ансыз деле эл өзүнө эле багып келатат. Үйрөндү, бышты эл. чет өлкөгө барып, тиги Лондонго барып алма тербейлеп, буяктан эле кылайын деген нерсени жаратыш үчүн эмне кылыш керек? Москвага барып көчөшүп баргандан уялбайт биздин кыргыз. Бишкекте көчөшүп баргандан уялат. Дыйканчылык кылганын дагы эч кандай уяты жок. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги маектешүүбүздү, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезектеги каарманыбыз бар, мейманыбыз бар. Аты жөнү Манас Саматов. Манас ага, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Биринчиден атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге мен ыраазычылык билдиребин. Эми көрүүчүлөргө тааныштырып өтсөм, мына учкай. Манас ага, Манас Саматов бул техника илимдеринин кандидаты. Мына бул дыйканчылык, жер, багбанчылык, бак өстүрүү, үйдүн астында там аркасына кандай көчөт эгиш керек, кантип караш керек, бул Бишкектеги дарактар. Деги эле ушул багбанчылык, агрардык теманын мындайча айтканда усталарынын бири деп айтсам жаңылышпайт элем да. Эми дароо суроодо баштай берсем, негизи сизге көп кайрылышат. Манас ага мындай кылып мен көчөт эгейин деп аттым эле, алма эгейин деп аттым эле, ушундан бир бизнес баштайын деп аттым эле деп. Анан сиз мен билгенден 2-3 жолу сиз менен кошо жүрүп калдым. Ошентип көчөт экендерге көчөтүнөн бери алып берип, могу көчөттү эксең жакшы түшүм берет, алмалары, мөмөлөрү чоң болот деп барып, жерди мындай кылышың керек, аралыгы мынча болуш керек, монтип буташ керек деп да кеңеш берип жүрөсүз да. Анан ошол эле учурда жөн эле ошол агрардык темада, дыйканчылык темасында кеңеш берип койбой, сиз элдин арасындагы элдин түрүн, элдин жашоосун дагы байкап жүрөсүз. Ошол жерге барганда кандай болуп атат анан жашоо деп мындай сурайсыз. Элдин жашоосу кандай экенин мындай сурап жүрөсүз, көп үй бүлөлөргө кирип жүрөсүз, байкап жүрөсүз, жашоосун көрүп жүрөсүз. Жашоо кандай экен элде? Жашоо жана өзүбүз айткандай бир чети Кудайга шүгүр. Боштондук алган соң биздин турмушубуз кескин өзгөрдү. Түп тамырынан бери өзгөрдү десек болот. Бирок жанакы замандын бүгүнкү талаптарына жооп бере тургандай деңгээлге көтөрүлө албай келатабыз. Мен эл аралап жүрүп бир нерсени айткым келет. Эмне үчүн биз ошо мен багбанчылыкка келип токтодум деген маселе чыгып атпайбы? Мен эми аграрникмин, өзүм инженер механикмин, агроном эмесмин. Бирок мындай арифметика деген илим бар да. Айыл жериндеги айыл өндүрүшү башка өндүрүштөр сыяктуу эле бул киреше табуунун жолу. Биз ушул жөнөкөй формуланы аң сезим менен сезе элекпиз да, ошол формулага өтө элекпиз. Биздин күндөлүк жашообуздун максаты, өндүрүштү өнүктүрүүнүн максаты бул киреше табуу. Мындайча айтканда, айыл өндүрүшүн дагы биз бүгүнкү күндө мен агробизнес катары карайт элем да. Илгерки көз карашыбыз менен жашоо болбой калды.
колхоз, совхоз эптеп жумушка бардың, бир жумуштарды бүтүрдүң, анан кайра кайттың, андай жок. Ар бир айылда жашайбы, шаарда жашайбы үй бүлө ошол жанагы бир өзүнө бир киреше алып келиш керек. Жерден дегендей, Анан бул айыл өндүрүшү бул социалдык проект да бул. Өндүрүштүк социалдык проект. Же болбосо социалдык ишкердик деп айтса болот. Мына байкап көрүңүз, өзүңүз жөнөкөй эле формула. Мен өзүм барып статистика комитетине барып сүрүштүрүп аныктадым. 1 миллиондон ашык үй бүлө жашайт экен айыл жеринде. Бул деген сөз 5 миллиончо эл жашайт деген сөз. Анын ичинде 700 000 үй бүлөнүн тамаркасы бар экен. Орточо эсеп менен алганда 15 сотуктан. Ошондо эсептеп көрсөк 200 000 гектардай жер бар, ээлеп турат. Жалпы жонунан биздин маңдайыбызга жазган айдоо жерлерибиздин аянты 1 миллион 250 000. Анын дагы 800 000 гектарчасы сугат жерлер, калганы кайрак жерлер. Эми биздин баякы бүгүнкү социалдык көйгөйлөрдүн көпчүлүгүнүн тамыры ошол дал ошол айылда. Мына миграцияны алалык. Бул жокчулуктан келип чыккан, айласыздыктан келип чыккан кадам. Ички миграция дагы, сырткы миграция дагы. Бул бүтүн дүйнөдө ошо кирешеси аз болгон же болбосо кирешеси жок үй бүлөлөр кандайдыр бир түрдө миграцияга кадам таштоого мажбур болот. Мына мен дүйнөнү кыдырып жүрүп көп көрдүм. Мисалы үчүн ошол эле Филиппиндер, ошол эле Бангладеш, пакистандыктар, индустар дегендейчи. Албетте миграциянын бул бир чети прогрессив көрүнүш, экинчи чети эгер ашыры миграциянын өзү көптөгөн трагедияга алып келип атат. Биз муну да башыбыздан кечирдик. Эми акыркы учурда айылдагы көйгөйлөрдүн бири мен аралап жүрүп байкаганым, элдер ошо өзүнүн ыктыярындагы тамаркасын, үлүш жерин өздөштүрүүгө болгон кандайдыр бир билими жетпейт дегендей сөз да. Биз анын үчүн эмне кылыш керек экен? Окутуш керекпи же айтыш керекпи? Артуучулук. Бул айыл чарба өндүрүшү агрардык тармак өтө татаал тармак. Мисалы тигүүчүлүк болсо, башка бир конвейер болсо, анда тез эле үйрөтүп койсо болот. Белгилүү бир операцияларды адам баласы тез эле үйрөнүп алат. Ал эми айыл чарба өндүрүшү өтө татаал нерсе бул. Бул илимди өздөштүрүүгө убакыт керек, анан кийин күтүш керек. Ошо агартуучулук ишти жүргүзгөн кишинин өзү жок болот бүгүн. Башка өлкөлөрдө кандай экен? Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө деле айылда жашаган калк бар. Ал өлкөлөр бул маселени кантип чечкенине сиз кызыктыңызбы? Алар агартуу жагын, элди ушул туура көчөт отургузуу, туура бакшагын кароо боюнча эмне кылат экен? Кантип чечиптир бул маселени? Бизде кыйынчылыктын тамыры жөнөкөй эле. Биз мал киндиктүү элбиз деп, малдын туягын эсептеп, тобу тектеп жашап жүрө берген экенбиз. Бүгүнкү күндө баякы айылдакы мал чарбасынан эч кандай киреше жок болуп калды. Кептин бардыгы мына арпа буудай дейбиз, чөп өстүрүп келдик. Жерде эч кандай киреше жок. Техникалык өсүмдүктөрдү өстүрүп атабыз. Картошка, мисалы үчүн кызылча, ал жерде бир аз киреше бар. Аны да жасап келатабыз. А бирок рентабелдүүлүгү жогору болгон тармак бул багбанчылык экен. Ошон үчүн мен бул жерге билип туруп келдим дегендейчи. Ошондо арифметикалык эсеп менен бизде айыл жергесиндеги калктын жери канча сотуктан орто эсеп менен сугат жерибиз канча экенин айтып өттүңүз жогоруда. Ошондо айыл чарба өндүрүшүнүн деңгээли, потенциалы ойдогудай болуп атабы бизде же туура эмесирээк колдонуп атабызбы? Сөз ошондо да айтып атпаймынбы, баягы биз баягы
dıykançılıktan, bağbançılıktan biraz alısıraak yaşap gelgen ekenmiz de. Oşun için kıyınçılıklar var. Bol bolsam, misal için oşol ile Özbekistan'da alatırgan bolsak, mına altarak жүзім өстірүүнү бардыгы тең билет. Жаш баласынан баштап те аксакалына чейин өстүргөн, бул айтканда кыйынчылык жок. Бадырың өстүрөт алтаракта мисалы үчүн, кубада анар өстүрүшөт. Бизде деле мына Баткенде ак торпакта мисалы үчүн күрүч айдашат, шал айдашат да. Аны билишет. Дейдик, кадам жайда багбанчылык бар эле, бир аз алдыда баратат дегендейчи. Ошондо кыйынчылык бар да. Анан кийин бул элди жетелеш керек экен да. Эл деген бул сел, суу, аккан суу. Кайга бурсаң ошо жака кетет. Ошол айыл жеринде башыбыздан көп кыйынчылыктар өтпөдүбү, мисалы каранан жеп калдык. Ошондо элди ээрчитип кете тургандай кандайдыр бир лидер чыкпады бизге. Ал көйгөйлөр топтолуп келип атып туруп, азыр бүгүнкү күндө бизге өзүнүн сырын, кырын көрсөтүп атат дегендей да. Кошуналар да ошондой лидер чыктыбы деп ойлойсуз? Ошон үчүн иштери жакшы жолго коюлуп, эли ушул багбанчылык боюнча, сабаттуулугу боюнча бир аз бизден алдыда деп ойлойсузбу? Жалпы жонунан алганда, мисалы үчүн Өзбекстан көп жактардан дүйнөлүк биринчи 10 өлкөнүн экспорт жасаган өлкөнүн катарына кирди. Өрүк, гилас сыяктуу. Бирок ал багбанчылык сабаттуулугу ал ошол өлкөдөгү лидерге деле байланыштуу эмес го дейм, же лидерге байланыштуу экен. Мындай да айтканым, мен айтан жерим биздин өзгөчөлүгүбүз. Кыргыздарчы то этегинде жашап келген эл бизде. Мал сал менен. Ошондой дыйканчылык маданиятынан бир аз алысыраак экенбиз деген демекчимин. Ошон үчүн баягы биздин ыктыярыбыздагы 1.250.000 гектарды дагы натыйжалуу пайдалана албай келе жатабыз. Азыр мисалы үчүн тойлорго барып жүрсөңүз керек, анча-мынча дасторконду көрөсүз, ар кайсы дасторконду. Мөмө-чөмө жагы бүт эле ушул сырттан келгендер. Кытайдын алмасы, Кытайдын мөмөлөрү, картошкөсү, башкасы дегендейчи. Биздин дыйкандар ошо жерибиз бар экен, сиз айткандай. Тамаркасы бар экен. Ошондой кылып эгели десе, ага кеткен каражат, ага кеткен убакыт, анан аягында келип түшүмдү сатайын десе, тиги Кытайдыкы арзан болуп атса, биздики кымбат болуп атса, андан көрө жөн эле жана алды сатты окат кылайын деп ошого чабып атса керек да эми. Туура. Эми мындай да, мисалы үчүн биздин алманы алып көрөлү. Былтыр аябай түшүмдүү жыл болду. Алма жүзүмдөй байлап эле там Ысык көлдө дагы, Ноокатта деле, Кадамжайда деле аябай түшүм мол болду. Алманын баасы кескин түшүп кетти. Себеп биздин алма калибри жагынан, өңүтүсү жагынан бүгүнкү талаптарга жооп бербейт. Ошондуктан экспортко кетпейт бул алма. Баягы ири оптовиктер мындай алманы албайт. Анткени ал мисалы үчүн Россияга алып барса, сыртка алып барса, аны сата албайт. Ички оптовиктер дагы көп албайт мунучу. Себеби алар да сата албайт. Мисалы үчүн Кыргызда той, топур, түлөө, башка өткөрсөң, баягы алманы дасторконго коюп, анан уялышат дагы, барып туруп 150 сомдон Польшанын алмасын алат. Ошон үчүн бизде сатылбай калды. Ошол эле учурда биз акыркы жылдары далилдедик өзүбүздүн тажрыйбабыз менен. Биз өстүргөн алмалардын сапаты ошо сырттан келген алмаларга салыштырганда бир тепкич үйдө турат. Даамы жагынан, өңүтүсү, калибри жагынан мисалы үчүн. Мына быйылкы жылдын мисалын айтайын. Илгерки жанакы биз превосходный Жанатан 5 жылдыз деп жүргөн алмалар, анын аты чыныгы аты Джонатан. Америкадан мындан 70-80 жыл мурда келген алманын сорту. Адан бери селекция иштери ордунда турган жок да. Алманын жаңы заманбап сорттары пайда болду. Эми бүгүн баягы 70 жылдын ичинде алар көпчүлүк дарактар мутант болуп кыйштырып отуруп туруп, баягы оригинал Джонатан жок бүгүн. Майдаланып кетти. Алардын мисалы үчүн биздин бир инимдин
Короосунда 2002 жылы отурулган алма бак бар. Мына быйыл канча 23 жыл болду. Быйыл негедир майдаланып кетти. Себеби дарактын деле адамдар сыяктуу өзүнүн бир биологиялык өмүрү бар. Ошонун ичинде берешен өмүрү бар. Аябай түшүмдүү болгон жылдар. Ал деле дарактар деле киши сыяктуу карыйт. Алдан күчтөн таят дегендей. Аны жаңыланууга мажбур. Биз жаңылашыбыз керек. Ошондо баягы алмалардын сапатын биз өзүбүз өндүрө алабыз. Өзбекстанга салыштырмалуу алма бул салкын жерди жакшы көргөн мөмөлүү дарак. Биздин ошол потенциалды пайдалана албай жатабыз биз. Ошо алма бир жыл арзан болуп калган үчүн алма дарак тикпейбиз, алма сатылбайт экен деген кандайдыр бир туура эмес көз караш пайда болду коомдочу. Мына быйыл ошол Жонатанды, эң сапаты жакшы Жонатандарды аптекатер келип туруп 35-40 сомдон алып атат. А биздин жаңы сорттогу алмаларыбыз, мисалы үчүн баягы Red Chief, Super Chief, Jeremine, Галавал сортундагы алмаларыбызды биз мына азыр 80 сомдон бербей отурабыз. Азыр 90 сомдон сатылат. Эки эсе кымбат сатылып атат. Бир жерде, бир аймакта болгон жетиштирилген алмалар. Бул 90 сомдон берип атабыз дегениңиз бул чекене баабы же дүң баа? Дүң баа. Дүң баа, э? Дүң баа. Ошон үчүн мен айтам да, бул багбанчылык десе эле бул көчөдөн же болсо ит базардан алып барып көчөттүн тамырын жерге сайып коюп, бул болбойт, бул өтө татаал илим. Да. Ошону сурайын дедим да. Бирөөлөргө кеңеш бересиз, насаат айтасыз багбанчылык боюнча. Анан кийин көчөт эгели десеңиз деп сураса эле сиз айтасыз ушу буну өзүнчө бир көчөттү сорттор дегиш керек деп. Мисалы көбүнчө Түркиядан алып келинген көчөттөрдү сунуш кыласыз да. Бу Кыргызстан боюнча өзү алманын ушундай бир сорту жокпу? Ушул тиксе эле аябай бапырап мындай мөмө бере турган. Түркияныкы же болсо дагы бир чет өлкөнүкү гана болобу? Бизде жок бекен ушундай нерсе? Илгерки Советтер Союзунун территориясында питомник аттуу жок. Ал нерсе жок болду, талкаланды. Мурдада болгон эмес, мындай илим өнүккөн эмес, багбанчылык. Азыр жок. Азыркы мурдакы Советтер Союзунун территориясында багбанчылык өнүккөн жерлер булар, мисалы Кабардин-Балкар республикасында болуп атат. Кавказда бар жылыш, Азербайжанда бар жылыш, Өзбекстанда баягы эле өзүбүздө кайра эле келип турупчу. А бирок баягы сапаттуу көчөт жетиштире турган питомник бизде жок. Жакынкы жылдарда болбойт дагы болчу. Биз мындай жүрөгүбүз эзилип, анан Түркиядан же Европадан алып келген жокпуз да. Бизди турмуш өзү ошого мажбур кылып атат. Алма жөнүндө азыр суроо да, конкреттик түрдө, башка мөмөнүн түрү жөнүндө эмес, алма жөнүндө мисалы. Айылда тиги биз сүйлөшүп атканыбыздын себеби ошол алма тигеби, башка тигеби, анан жашоосу ошо менен кирешелүү болуп, айылдагы эл тың жашаса, эч кимге көз карандысыз болсо, жашоосу жакшы болсо деген болуп атпайбы аяга келип элечи. Анан сиз айткандай ошол айылдагы үй бүлөлөр 15 соттук жери болсо керек. Мисалы орточо алганда 15 соттук жерине көчөт эгейин, алма эгейин, башкача бир өзүнчө бир сортун чоң бир сортун эгейин десе, анан ал көчөттүү болсо ошо Түркиянын көчөтүн алыш керек болот. Ал көчөттүн бирөөсү эле баланча сом болсо керек, доллар болсо керек. Анан ал эптеп септеген жашоосу болсо, анан аны жок дегенде 15 соттукка канча алма тигиш керек, канча көчөт алыш керек. Ага атайын бир жерди да эккенде, алманы тиккенде өзүнчө бир мындай бир план менен эгиш керек. Катар эле баягы жакын кылып экпеш керек. Ортосунан трактор өткүдөй кылып эгиш керек. Өзүнчө талаптары бар. Эми ошондойго айыл эли ушундай критерийлерге, ушундай талаптарга макул деп эккенден кийинки түшүмү кандай болот, кирешеси кандай болот? Мындай реалдуулукту айтсаңыз да. Бул
Bakты günü öte tataallaştırsın keregi жоқ. Негізі bizde bağbançılıktın tamırı bәрібір бар. Ал жөнөкөй эле. Misal için biz atamдын короосундагы bir капталындагы 5 сотык жерге 85 түп алма тиккенбиз. Редчиф деген. 85 түп баттош эргеч схемасы 4-кө 3 кылып тиккенбиз. Ошол алма 5-нчи жылы суу ичкен жылы 1 тонна алма берди. Астына картошка айдаган элек 2 тонна картошка алдык. Быйыл ошол эле 5 сотык жерден 2 тонна алма, 2 тонна картошка алдык. Менин тамаркам кичкей эле, менин тамаркам аз болгон 15 сотык же 10 сотык деп шылтоо издебеш керек, себеби тамаркаңыз 5 сотык болобу, 3 сотык болобу, бул биринчи иретте сиздин жашоо чөйрөңүз. Bizde жада калса тамарка деген сөздү дагы билбейт экенбиз да. Хусейн Исаевдин эмесинде сөздүгүндө бар тамарка депчи. Bizde короо жай деп айтабыз. Короо жайда үй бар, малкана, кампа, сөрү, үйдүн да структурасы белгилүү да, классикасы биздечи. Ошодон арткан эгин эксе, бак тиксе боло турган бөлүгүбүз тамарка дейбиз. Тамдын артында жайгашкан жер аянт. Ошентип биз улам айтып жатып, министрге айттым мен. Кыскасы тамарка жөнүндө мыйзам долбоору даяр азыр. Ушкүндөчү. Себеби бул тамарка бул менчик, үй менчик. Эч кандай кошумча каражаттын деле кереги жок. Ар бир үй бүлөнүн тамаркасын гүлдөтүшкө керек болгон каражат өздөрүндө бар. Ошондуктан биз өзгөчө көңүл буруп ушундай иштедик. Биздин бул идея элге сиңди деп айтса болот. Өнүккөн өлкөлөрдө ошол кеп кеңеш жагынан болобу же башка жардам жагынан болобу фермерлерге, дыйкандарга атайын жардам, субсидия жагы каралганда, бизде мисалы үчүн кандай болуп калат? Бизде ушул дыйкандарга Айыл чарба министрлиги ондай быйыл капустаны көп эгибиптир, ал арзан болуп кетти, алма көп болуп кеттир, арзан болуп кеттир деген статистиканы гана айтат. Анан аны бир оңдоого мага сунуш берип, аны түп тамырынан өзгөртүп жиберүүгө, кандай бир түп тамырынан бир реформа болуп кеткенин дегелер бир көрө элекпиз да. Айтып эле келатабыз проблеманы, бирок аны чечүү жолдору 30 жылдан бери, 34 жылдан бери халба деп келе жатабыз. Субсидия депчи. Бирок бизге ал болбойт ал. Себебин түшүндүрүп берейин. Мына Америка, батыш өлкөлөрүндө, өнүккөн өлкөлөрдө элдин 3-5% ошол өлкөгө керектүү азык-түлүктүн баардыгын өндүрөт. Демек, мамлекет билет ким эмне өндүрөрүн. Билгенден дагы мамлекеттин иши деле жок. Мындайча айткандачы. Баягы дейлик 3-5% элдин. Ошол элди дасторконунда азык-түлүк болушун камсыз кылып берет да. Себеби эмгек өндүрүмдүүлүгү, түшүмдүүлүк өтө жогору даражада. Алардын мисалы үчүн Американын фермерлеринин колунда бардык куралдар бар. Техникасы, шаймандар, бүт бар, тең бар. Эми ошондой болсо дагы Америкада деле, Европада деле айыл чарба өндүрүшүндөгү рентабелдүүлүк өтө төмөн. Көп кеше таппайт. Ошон үчүн өнүккөн өлкөлөрдө баягы аз сандагы фермерлер, элдин аз бөлүгү, 5% дейлик. Ошолор айылда рентабелдүүлүгү төмөн болгон өндүрүшчү таштап кетип калбасын деп колдоо көрсөтөт. Колдоо көрсөткөндө баардык чыгымдарын каптап бербейт, кандайдыр бир жеңилдиктери берип туруп, ага ошол мамлекеттин күчү жетет. Бизде кандай? Бизде элдин 3-2 бөлүгү айылда жашайт.
Баягы 5% эмес, 66%. Биздин өлкөнүн бюджети мына азыркы күндөрдө аябай көбөйүп атпайбызбы? Бирок ошол эле күндө, мисалы үчүн бүгүнкү мамлекеттик бюджеттин жүгү оор аябай. Мына чагылгандай тездик менен жолдор курулуп атат, курулуш, инфраструктура дегендейчи. Анан биз канчалык сөйсөк деле, биз баягы элдин 3/2 бөлүгүнө субсидия берип, өндүрүшүн колдой албайт өкмөт. Ошон үчүн биз бул жомокту унутушубуз керек. Мамлекет дыйкандарга, фермерлерге субсидия берет деген унутуш керек. Жетекчилер дагы, фермерлер дагы, дыйкандар дагы бул жомокту биз унутушубуз керек. Кайсы нерсеге ишениш керек ошондо? Ишениш, өз күчүңө, өз билимиңе таянышың керек. Ансыз деле, мына биз канчалык эңсебейлик, суранбайлык, ансыз деле эл өзүн өзү багып келатат. Үйрөндү, бышты эл. Баягы эл кандай дегениңизде айтпадым мен, Кудайга шүгүр депчи. Өз алдынча жашоону үйрөндүк биз. Бирок ошол өз алдынчалыктын дагы жаңы тепкичке көтөрө билсек, биз Мынау интернетте карайм десең, көрөм десең, бүт бардык видеолорду табасың. Агрардык тема боюнча бир көрөйүн десең, жанагы сүрөттөрдө да, видеолордо жүрөт, Вьетнамдарда моунда тоонун кыркаларын кесип, биз кээ биркилер айтат го, мына жер жок болуп атат тиги бу депчи. Алар ошо тоонун кыркаларын кесип, ошолордун ар бирине күрүч эгип ишеби, бирдеме бадам эгеби, башка эгеби, тоонун кыркаларын кесип пайдаланып атышат да. Анан бизде ошондой муктаждык, ошондой атаандашып мен көбүрөөк табайын дегендей бир зарылчылыкты жаратыш керекпи, же кандай кылыш керек? Ошо элдин баары ушу менин чөнтөгүм акчага толсо экен, анын үчүн мен алма эгейин, мисте эгейин, башка эгейин деген сыяктуу ушундай атаандашып жарышуу, чет өлкөгө барып, тиги Лондонго барып алма тербейлеп, буяктан эле кылайын деген нерсени жаратыш үчүн эмне кылыш керек? Мындай жерге настрой бар эл арасындачы. Анан мисте тиксек кандай болот, бадам тиксек кандай болот, жаңгак тигели деп, Павлония тиксек кандай болот? Павлония тиксек кандай болот деп. Кыргыздар биз жаңылыкка, ыктаганга машпыз бир четичи. Бата өздөштүрөбүз. Бирок баягы консерватизм бар. Ошону аттап өтө албай жатабыз. Экинчи жактан кыргызда бир одоно макал бар. Жерен болсо доңуз дөбөгө чыгат дегенчи. Илимсиз, сабатсыз көчө чаңытып жүргөн академиктер көбөйүп кетти. Интернеттен ар нерсени реклама кылып, пиар кылып, керек болсо жанакы айрым жергиликтүү жетекчилерден ушуларга жетеленгендер да көп болуп кетти. Себеби өзүнүн идеясы жок, өзү билимсиз. Ошол эле руардын жетекчилери, эски поколение, жаңылыктан таптакыр кабары жок. Ошентип баягы эл арасында жомок көп да. Мен айтам, туугандар, ата бабабыздан калган алманы өздөштүрөлү биринчи. Бизге ошол жетет. Алма, гилас, кокон гилас дейбиз биз. Негизи ал Кашкар гилас деп келген бизгечи. Өлкөнүн бардык жерлеринде өстүрсө болот гиласты. Алманы болсо өстүрсө болот. Салкын тоо тектей кеткен жерлерибизде бардык райондордо алма сонун болот. Ошол эле Ысык көл, Талас, Нарындын көпчүлүк райондорунда, Кадамжай, Баткен, Жалал Абадта бардык жерде жакшы болот. Ал эми өтө ысык жерлерде алардын өздөрүнүн эге турган шабдалы, бадам, бул ысык климаты бар жерлердин өсүмдүктөрү да. Ошон үчүн мен дайыма айтам, мага күндө кайрылышат, көп киши кайрылат. Анан мен кээде айтам, жерге түшөлү, интернеттеги жомокту ээрчип жүрө бериштин кереги жок. Боло турган иш жөнүндө сүйлөшөлү, боло турган ишти кылалы. Мен кечээ эле бирөө бир ата бала кайрылды мага, мен атайын Ошко барып жерлерин көрдүм. Эле татаал жер экен, айттым, бул жерге алма тигиш керек, 1250 метр экен.
мистетиге өз жаңгак тигишиптир. Жаңгак болбойт ал жерде. Өсө берет, бирок күн бербейт. 800 метрден өйдө болгон райондордо жаңгак баягындай күн бербейт. Мисте бадам дагы ошондой. Анан кийин айтышат, бадам суусуз жерде боло берет экен. Жок, бадам деле башка өсүмдүктөрдөй эле суу ичет, бирок анын бир ок тамыры болот. Терең түз кеткен. Ошон үчүн баягы тамырлашып алган соң бир аз өйдө жактан берген суунун көлөмү бир аз болушу мүмкүн. Себеби тамыры менен ылдыйдан сууну тартат. Эми бул жерде мындай конкреттүү детальдар аябай көп. Бирок Кудайдын кулагы сүйүнсүн, акыркы жылдары биздин эл бул түшүнүп калды, багбанчылыкта береке бар экендигин түшүнүп, азыр аракет кылып калышты. Адан дагы башка түрлөр бар да, мисалы үчүн кулпунай, малина, мына биздин чүйдөн тоотукте жайгашкан кыргыздар малинага өтүштү, кулпунайга өтүштү дегендейчи, ысык көлдө баардык жерлерде өнүгүп атат. Бул дагы рентабелдүүлүгү жогору болгон өсүмдүктөрчү. Эми Кыргызстанда албетте банан экпейбиз, ананас экпейбиз, киви экпейбиз дегендейчи, аны эми сырттан келет экен. Бирок жанагы Аргентинадан, Польшадан алмаларын жеп дасторконго коюп жүрөбүз. Дагы башка өзүбүздө эле эксе боло турган мөмөлөрдү сырттагысын жеп атабыз дегендейчи. Сиз айткандай, элдин баары ушундай эле там аркасын иштетип, сабаттуу болуп, бирөөсү клубника эгип, бирөөсү алма эгип, бирөөсү дагы бир редчиф, дагы башка бирдемелер эгип, бирөөсү мисте эгип, ошентип баштаса. Анан кийин рынок сатуучу, биз ошол өндүргөн мөмөнү сатылуучу тарап кайсы жак болот ошондо? Кытай дейин десек, Кытайдан мөмөнүн түр-түрү келет. Борбор Азия болобу? Же кайсы жака өтөт ал биздин мөмөлөрүбүз сиздин баамыңызда? Ошондой өндүрсө, көп кылып өндүрүп алса, алманы жанагындай кампаларды салып, ошол жерге сактап, Кыргызстандагы үй бүлөлөр аны каяка өткөрөт дейм да. Көпчүлүктүн пикири бир катып калган муздай да. Биз каяка сатабыз дейт. Чирип кетпейби? Чирип кетпейби дейт. Анчета турган нерсең барбы, сапаттуу деген киши жок. Мына алманы башканы кой, баягы биздикилердин башында Казакстан менен Россия бар да, дүйнөдө картадачы башка өлкө жок. Россия, Казакстан бул артта калган өлкөлөрдүн биринде. Аларда акча жок. Тартипте жок, мыйзамда жок. Россияга алып барып бирдеме сатыш үчүн энесиңин оозуңа келет, мисалы үчүн. Алманы мына Өзбекстан. Эч кимдин оюна келбейт. Бизге кандай айырмасы бар? Чукоткадан келдиби, Сейшел аралдарынан келдиби, Европадан келдиби, кошуна Тажикстандан келдиби? Биздин өстүргөн өндүрүмдү акчасын берип, бактын ичинен өзү терип алып кетсе, бизге кандай айырмасы бар? Аны бою узунбу, көзү көкпү, өңү түсү карабы, там кызылбы, кандай айырмасы бар? Биз өзүбүздүн тескери мындай бир эркек советтик пропагандадан калган, көз караштан калган эски көз караштардын туткунда жашап келебиз. Биз арылышыбыз керек. Демек, мына жаныбызда турган Өзбекстан эле бизден өндүргөн ушул алмаларды ошолор эле керектүү, ошолор эле алып коет. Албетте да. Чет өлкөлөр буякта логистиканы кое туруп эле Өзбекстан өзү эле алып коет экен да. Бизге ошо алманы сатабыз. Мына биздин картошка, биздин сабиз өтө өтүмдүү Өзбекстан базарындачы. Чек араны тоспогула, биздин фермерлердин жолун тоспогула. Экспортка тыюу салбаш керек. Мен айтып келем. Эт болсун, тирүү мал болсун. Экспортка кандай гана кыйынчылык, ички базарда кандай кырдаал түзүлбөсүн, эч качан экспортка тыюу салбаш керек. Дыйканды кандайдыр бир бажы кызматчысы же чек арачы тоспош керек. Аны көзөмөл кыла турган кызмат көбөйүп кетти бизде. Бекер боздор. Ошол жерден коррупция башталат. Тыюу салынды деген сөз, бул артынан коррупция пайда болду деген сөз. Ошого тете.
Акыркы убакта мынау Орусиядан кайткан мекендештеринин саны арбыды да эмнегедир. Орус Украин согушунан уламбы, же ал жактагы ушул мигранттарга болгон бир мамиледен уламбы, же болбосо башка себеби ошол жерде мурдагыдай баягы кирешет таппай калгандыктан уламбы, баягы өтө рубльдун курсу төмөндөп кетти, мурда киреше мурдагыдай болбой калды деп айткандар көп болуп атат. Кыскасы Орусиядан кайра Кыргызстанга кайткан мекендештерибиз көп болуп атат. Ушул боюнча оюңуз кандай? Ошол биз сүйлөшүп аткан жанагы могу иштеш керек эле, могу жумушту кылыш керек эле деп атпайбызбы? Алар кайткандан кийин эми кантип аларды мындай керекке жаратабыз? Эмне кылыш керек алар? Ушул Бул көйгөй бүгүн эле жаралган жок. Мунун тамыры өтө терең. Биз 3-4 жыл болуп калды. Кремль сарайына барып туруп атайын жолугушууларды өткөрдүк. Россияда иштеген мекендештер менен. Алардын ичинде иш адамдары бар. Акчалуу болуп калгандар да көпчүлүгү. Ошол жерде айтышты бизге. Биз мигрант эмеспиз, бизди мигрант дебегиле. Биз инвесторбуз деп айтты. Туура. Бүгүн эми жанакы эмне үчүн кыргыздар чыгып кетип атат Россиядан, саясий жагын айтпай эле коелу. Бул агым дагы күчөйт. Бирок биз даярбызбы? Алар жөн эле бир байкуш мигрант катары келип аткан жок, чөнтөгүндө акчасы менен инвестор катары келип атат. Бирок биз аларга эмне сунуштай алабыз? Бүт бардыгы айылдардан, жокчулуктун айынан чыгып кеткендер. Кайра эле өзүнүн айылына бара турган ыктымалы өтө жогору. Вероятность. Туурабы? Айылга барса, баягы эле айыл өкмөтү, жер жок, башка. Бирок мына акыркы күндөрү, акыркы жылдары жанакы өкмөт 614 000 кунарсыз жерлерди өздөштүрүү сунушун жасап чыгарды ортого. Бар азыр. Акча салгыла өздөштүргүлө деп атат. Бирок баягы жерди бир кооператив түзүп, же болсо жеке бир киши аламын десе, баягы жергиликтүү бийликтин, айыл өкмөтүнөн баштап ошо руар, акимият бунун жерди бөлүп берүү процедурасы, атаңа бар, энеңе бар процедурасы өтө татаал экен. Бюрократия. Иштебейт. Министрдин көрсөтмөсүндө аткарбайт керек болсо. Ошон үчүн бизде параллель ошо айыл өндүрүшүнө болгон мамиле, элдин жерге болгон мамилеси, жетекчилердин жерге карата болгон мамилеси, ошол кылымдардан бери бекер жаткан жерлерди өздөштүрүү бул оңой иш эмес. Эгер чөнтөгүң толо акча болсо деле, эгерде суу маселеси чечилбесе, андай жерлер өздөштүрүлбөйт. Мына акыркы учурда эң туура чечим кабыл алынып атат. Мына суу чарбасына өтө көп эбегеси чоң сумманы бөлүп атышат. Бирок жерлерде ошол акчаны иштете билген, мындай уруксат берген да, тоскоолдук көп болуп атат. Болбосо азыр мына басым сугат системасы деп коебуз. Тамчы сугат системасы, жамгыр сугат системасы, жер асты сугат системасы. Биз ошол системаны жасап үйрөндүк. Өз колубуз менен жасап, проектин түзүп, ишке киргизип, монтажын жасап, кандай гана татаал жерлер болбосун, аларды өздөштүрүп үйрөндүк. Бизде ошол специалисттердин ишмердүүлүгүнө болгон тоскоолдуктарды алып салыш керек. Фермерлердин, баягы Россиядан кайтып келип аткан инвесторлордун жолун ачыш керек. Алар көп жылдардан бери сыртта жүрүп туруп, келип туруп, жергиликтүү шарттар кандай ыгын билбей, кээ бирлери азыр кайра каяка чыгып кетсем деген ой менен жашап жүрүшөт көпчүлүгү. Эми ошондой менеджерликти ардан бери шапа-шупа бүтүрүп коюш үчүн атайын мамлекеттик органдар бар. Бирөөсү тигинисин аткарат, бирөөсү мунусун аткарат, аткарышы керек. Ошолордун бири мисалы үчүн айыл чарба министрлиги бар да биздечи. Толтура штаты бар, бөлүмдөрү бар, министрдин орун басарлары бар дегендей. Анан сиздин оюңузча алар бул маселени билбейт же түшүнбөйт деп ойлойсузбу?
Мен антып айткым келбейт, бирок кече bir forma kiyген жигит интернеттен айтып атат. Жер пайдаланууну көзөмөл кыла турган бир структура түзүлгөн имиш. Тор эмес пайдалансаң 8 миллион 9 миллион айып салат имиш. Өзүнүн жеринби же кандай? Өзүнүн жериңди кандайдыр бир. Туура эмес пайдаланса айып сал. Ооба. Жерди пайдаланган эч ким жок. Бекер жатат миңдеген гектар жерлерибиз. Өздөштүрбөй туруп, кандайдыр көзөмөлдөөчү бир орган түзүлгөн имиш. Бул деген шымыңды тескери кийди деген сөздө. Ушкантып болсун. Жакшы демилгелер да көп. Бирок айыл чарба тармагын ошо саясаттан алыстатып эле жөнөкөй. Фермерлерге эркиндик бериш керек. Кандай кылмыш кылышы мүмкүн? Фермер талаада. Аны көзөмөлдөштүн кимге кереги бар? Кылымдардан бери өз алдынча эле ошо зыгыр, арпа, буудай, картошка, сабыз өстүрүп келген. Не үчүн аны көзөмөл кылыш керек? Милдетин так аныктап койсун. Мамлекеттүүлүктүн биринчи белгилеринин бири, мисалы үчүн салык. Жерге салыктын өлчөмүн бергиле. Жердин салыгын төлөсүн. Болду, башка тийишпеш керек. Фермергечи. Андан кийин биз мына ирилештирүү деп көп айтабыз. Кооператив депчи. Өлкөдө өндүрүлгөн продукциянын 98% үй бүлөлүк фермерлик чарбаларда өстүрүлөт. Ошол үй бүлөлүк фермердик чарбалар, фермердин статусу деп көптөн бери ар кайсы жерге маекке барганда айтып келатасыз да. Ошол маселелер мындай акырындап жылып, козголуп чечилип атабы же? Долбоор даярданды азыр. Даяр болду. Министрлик менен биргеликте министрлик өзү айта берип жүрүп, ошол долбоору даяр азыр. Менимче азыр мына депутаттардын жаңы келген курамы муну өткөрүп берсе, өтө чоң жылыш болот эле. Жөнөкөй сөз менен, кыска бир сөз менен кандай жылыш болот? Үй бүлөлүк фермерлик чарба деген бул өзү эмне жана ал ошону парламент кабыл алганда эмне болот ошондо? Беркараңыз. Айтып атабыз, мисалы үчүн. Ар 1 миллион үй бүлө жашайт экен деген. Тамаркасын тартипке келтирди. Дейлик. Азбы көппү үлүш жерлери бар да, мисалы үчүн ошол айыл жерде жашагандардын үлүш жерлерин тартипке келтирди дейлик. Рентабелдүү мындай кирешеси көп боло турган бир бак тикти дейлик, же болбосо кызыл чай деп атат, башка кылсын дейлик. Тартипке келет да. Анан кийин биз ага болбой эле ортодо жанакы кооператив түзсөң жер беребиз. Баягы 614 000 гектар жер болот атпайбы? Анан кийин кайра эле бириккиле ушундай деген саясат көп басымдуулук кылып атат да. Фермердин статусу дегенде биринчиден менчик жердин кол тийбестик кепилдигин мамлекет дагы бир жолу улам тастыктап туруш керек. Эгер жер менчик болбосо, ага киши акча салбайт ал жергечи. Мына биз чүйдө бүт эле жерлер арендада мындай байкап көрсөңүзчү. Чүйдүн жери деградация болуп бүттү. Ууланып, наркоман болуп бүттү. Ар кайсы жер минералдар себерип. Улуттук деңгээлдеги бир милдет бизде. Бул биз кийинки муунга жердин асылдуулугун бузбай, керек болсо ашырып өткөрүп беришибиз керек. Биз бузуп алып атабыз. Ал үчүн кайра эле көзөмөл керек болуп калып атпайбы же кандай? Көзөмөл эмес. Мен айтам, жоопкерчилик баягы 25% бар го. Ызы чуудан утулбаган. Ошону дагы баштапкы кандай эреже менен калтырылган болсо, ошол эрежелерге таянып туруп, аны дагы менчикке өткөрүп бериш керек. Мамлекеттин карамагында айыл чарба жерлери болбош керек деп айтам. Бүгүнкү коррупция, бүгүнкү жана жер алды, жер сатты, көпөс, тигүү деген сөздөрдү баардыгы ошо 25%-ин айласына келип чыгып атат. Анан агартуучулук деп айттык, мисалы үчүн. Кече шайлоодо жүрүп мен бир жаш жигиттин айтканын угуп калдым. Жер кудайдыкы,
Köpөстөрдүн жерин алып элге бөлүп бериш керек деп айтып атат. Бул 14-нчы кылымга кетип атабыз биз. Менин көз карашымда биз баякы өнүгөбүз буюрса, өндүрүштүн көпчүлүк нерселери айылдарга кетет. Шаардагы мына Бишкек менен Оштун подвалына чейин келип жүрүп алдык бизчи. Көпчүлүгү ошол эле тигүүчү цехтер, башка өндүрүштөр эмне үчүн Кадамжайга же Кадысайга же мисалы үчүн Чаткалга барбаш керек? Айыл жеринде баягы биздин карамагыбызда болгон жер менен биз жумушсуздукту жоя албайбыз. Эми анан акырындап отуруп жер ошол жерди иштете билген адамдардын колуна өтүш керек. Жер ал менчикте болсун, бирок жалпы жонунан айтканда ал бүт кыргыз элиники да, мисалы үчүн. 100 гектар же 200 гектар жерди ээлеп алып сен иштетпей жата берсең, ал болбойт да, мисалы үчүн. Ошон үчүн биз баягы маңдайыбызга жазган 1.250.000 гектар жерди, мына өкмөт берип аткан жана кунарсыз 614.000 гектар жерди, тамаркаларыбызды өздөштүрүшүбүз керек. Биз азыр өздөштүрүү деген дептердин барагын ачышыбыз керек болуп атат да. Эми кааласак каалабасак айыл чарба деген тармагы бизде бар. Айыл чарба министрлиги бар. Айыл чарбага байланыштуу айрым бир структуралар, ошолорду көзөмөлдөгөн, ошолорго мындай кеңеш берүүчү бир майда чүйдө дагы органдар дагы бар. Дыйкандар бар, факт. Жер иштеткен фермерлер, өзүнчө бир мындай бир кооператив сыяктуу өзүнчө чарбалар бар. Демек бул тармак жок эмес, бар нерсе да, бул тирүү нерсе. Анан ал нерсени жандуу мындай кызуу иштетиш үчүн реформа керек деп айтып атабыз. Илгеркидей колхоз совхоздогудой мамилени жок кылыш керек, ойгонуш керек, башкача болушу керек депчи, реформа керек деп. Ал кандай реформа ал? Реформанын маани маңызы жөнөкөй эле, айттым го. Баягы тамарка боюнча айттык, үлүш жер боюнча айттык. Фермерлерге айыл өндүрүшү менен алек болгон кишилердин жолундагы бүт тоскоолдуктарды алып салыш керек. Илимий тил менен айтканда, бул жер бул негизги өндүрүш каражаттарына кирет. Негизги өндүрүш каражаттары. Тоскоолдуктар эмне алынган жокпу? Мисалы үчүн мына соодагерлер базардагы. Аны муну деп бир эки ызычу кылып бир женке чейин кайрылып атышып, мунубузду кое тургула, мунубузду тийбегиле өзүбүз араң жүрүп атабыз дегенден Шыкмаматовду алып келип, ал өзүнчө бир саясий чечимдерди чыгарып, салык жаатында бир топ мындай өтө идеалдуу болбосо дагы мындай бир элге ыңгайлуу бир шарттар түзүлгөнсүдү да. Анан бул айыл чарба жагына түзүлбөй атабы ошондо. Буга да бир мындай бир иштин көзүн билген, өзүңүз айткандай бир лидер болсо, анан ошол элдин айыл чарба дыйкан фермерлердин негизги арыз арманын угуп туруп, анан саясий чечимдерди кабыл алуучу бир лидер керекпи ошондо? Биз саясаттан алыстатыш керек дегеним, бул тармакты башкарууга чыныгы адистер керек, профессионал кишилер керек, кесипкөй кишилер керек да. Айыл чарба тармагы өтө татаал. Башка тармакта жакшынакай менеджер болсо башкарып кетиши мүмкүн, бирок айыл чарба тармагын андай менеджер башкарып кете албайт. Салык жөнүндө айтып атасыз. Илгери деле колхоз совхоздун бухгалтериясы өтө татаал болчу. Башка тармактарга салыштыра келгенде, азыр мисалы үчүн фермердин бухгалтериясын жүргүзүш мүмкүн эмес ал. Жөнөкөйлөштүргөн жакшы. Айттым го. Жер салыгын мурдакы жанакы 2000 канчанчы жылы кабыл алынган жер салыгы өтө төмөн да, 400 сом. Аны көбөйтүш керек. Жер салыгын албетте мына убактылуу мораторий киргизишти. Бул эми убактылуу нерсе, бирок салык төлөнүш керек. Ошондо баягы көп жерди ээлеп алган кишилер салыктын көлөмү чоң болсо сатууга мажбур болот. Айттым го, алды сатты процедуралары аркылуу
акырындап ошо жерди иштете билген, ошо жерди иштетип киреше таба билген кишилердин колуна өтүш керек. Экинчи жактан биз айтып атабыз, ошол эле 5 миллион элдин арасында илгертеден эле бул табигый көрүнүш, жетим, жесир, майып бар. Ошол социалдык жүктү ошо 5 миллион эл өзү көтөрүш керек да. Эмне үчүн аны биз мисалы үчүн Кара Суудагы отурган базарчылардын же Дордойдо отурган базарчылардын мойнуна жүктөп койушубуз керек? Же болбосо башка оор өнөр жайынын соодагердин, башка салык төлөөчүлөрдүн мойнуна эмне үчүн жүктөп койушубуз керек? Туура эмес кадам бул. Ошондуктан бул айыл чарбасына болгон мамилени бир иретке келтирге тургандай концепцияны иштеп чыгып, ошону туура түшүнүп, ошол саясатты туура жүргүзгөн киши керек, элди жетелеген киши керек. Реформанын маани маңызы ушунда жатат. Ошондой сиз өзүңүз ойлоп аткандагыдай, ойлоп жүргөндөгүдөй адистер, профессионалдар Кыргызстандын ичинде өзү барбы, жана Кыргызстандагы ошо айыл чарбасынын келечегин кандай көрөсүз? Азыр биздин фермерлер өзүнүн илими, билими, ишке болгон, жерге болгон мамилеси боюнча айыл чарбасын жетектеген адистерден 3 кадам алдыда жүрүп атат. Фермерлер, дыйкандар. Фермерлер. Айылда иштебеген, мына эмне гана кылбадылар. Астына кызмат машинесин берди бүт руардын жетекчилерине. Акимдин орун басары деген статус беришти. Иштеген киши жок. Артта жүрүшөт. Мындай ошол эле фермердин жерине барып туруп, момундай бак тигиптир, момундай цех куруптур деп эле, ошонун лентасын кесип, ошо аралашып эле жүрөт. Башка эч кандай кылган жок. Баягы жыл сайын көзөмөлдөйбүз деп буудайды экспорттун тыюу салат, этти экспортуна тыюу салат, импортко билбейм, импортко да тыюу салбаш керек. Бирок биз өзүбүздү өндүрсө боло турган азык-түлүктүн 22 түрү бар. Ошо 22 түрүн биз сырттан келген агымдарга, ошо азык-түлүктүн агымына тыюу салбайлык, просто пошлинасын көтөрүп кой. Сырттан келгендердикин. Ооба да. Пошлинасын көтөрүп коюш керек. Ооба. Эмне үчүн биздин жан талашып помидор өстүргөн, күнөскалар помидор өстүргөн фермерлерибиз Түркменистандан келген помидорду жеп, элге сунуштап, ошо банкрот болуш керек. Эмне үчүн? Эмне үчүн бизге, мисалы үчүн, өзүбүздө алма ошо толтура турса, эмне үчүн биз Ирандан, Кытайдан же Польшадан импорт кылышыбыз керек? Баягы калибри туура эмес сатылбай аткан алмалар бар бизде, толтура. Алма жетерлик. Бирок мындай жегенге жакшы эле, эч кандай эмеси жок. Түгөл нукуралыгы, тазалыгы жагынан тазалыгынан балки жакшыдыр. Себеби Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бүгүн ар бир үй бүлөнүн столунда жылын 2 ай алма турататыр. Алма жеп үйрөндүк. Алма банандан кийинки экинчи орунда турган мөмө жемиш, жей турган. Жана сырттан келгендерге мөмө-чөмөлөргө пошлинаны көтөрүп коюш керек бир аз деп атпайсызбы? Ооба. Ошол акыл, ошол тиешелүү чечим кабыл алуучу тараптарда жокпу же ал жерде кандай бир кызыкчылыктар барбы? Биздин мына быжы биримдиги деген балекет. Бажы биримдиги. Бажы биримдиги. Сиз аны каршытап быжы биримдиги деп Мен аны каршытап быжы биримдиги дейм. Ушул экономикалык түрмөгө кирбешибиз керек болчу. Бизде жанакы пошлиналар боюнча, бажы төлөмдөрү боюнча чечимди бизде өзүбүз кабыл ала албай, жанакы быжы биримдигинин жетекчилери кабыл алып атат. Анан биздин кандайдыр бир өкүлдөр бар эмиш ошо жердечи. 3-4 киши иштемиш болуп жүрөт. Аны кыргыз эли эч уккан эмес, эмне кылып жүрүшөт? Кандай ишмердүүлүк менен алектенет? Ошол тоскоолдуктар бар. Өзбекстан алды сиз айткан быжы биримдигине кирбей эле ошол эле учурда Орусия менен да мамилеси жаман эмес дегендей. Сатып атат. Башка Европанын менен деле, Батыш менен деле мамилесин улантып атат, эркин эле дегендей. Бизде негедир ушу өзүңүз айтканда быжы биримдигине туткунду алып калгандай болуп жүрөбүз да. Өзүбүздүн экономикалык эркиндигибизди өзүбүз чектеп алганбыз да. Эми бул чоң саясат, биз
өзүбүздүн жерге түшөлү. Саясатты сүйлөп эле коелу. Ошондо демек канткени менен келечек барбы? Айыл чарбанын келечеги барбы Кыргызстандын? Кыргызстанда эмес, бүтүн дүйнөдө. Азыр мына жаратма интеллект колдонуп баштадык. Бүтүн дүйнөдө мындай көп адамдар жумушсуз калат. Көп нерселерден адамзат баш тартат, мисалы үчүн. Бирок 3 маал тамак ичкенден эч ким баш тарта албайт. Биз ушул ыңгайлуулукту, ушул потенциалды Пайдаланыш керек. акылдуулук менен, акыл калчап пайдаланып кетсек, биздин келечегибиз кенен аябай. Эми могу климат боюнча жылдан жылга күн жылып башкача ысып, айрым жерлерде жанагы суулар жоголуп дегендей, турган эле көлдөр соолуп дегендей, ошондой болуп атат. Суу таңкыстыгы барган сайын күчөп атат. Ошону дагы эске алып, кандай бир чараларга, кандай бир кокустуктарга биз мындай даяр болушубуз керек. Кыргызда эсиң барда этегиң жый деген сөз бар. Мен бул климатка карата чечмелей кетейин, мен өзүмдүн көз карашымда. Суу бою токойлору деген түшүнүк бар. Пойман элиса. Баягы биздин тоолордон этектей кеткенде бүт эле чычырканак, башка өсүмдүктөр бар да. Дал ошолор баягы мөңгүлөрүбүздүн сакталышына ошол таасир берет экен. Эң таасирдүү фактор ошол экен. Биз учур келгенде ошол чычырканактарыбызды жок кылдык. Тикенине карабай Арчаларды керек болсо арчаларды кыйып келип базарларга сатып жаттык. Эми бүгүнкү күндүн бийиктигинен алып карап көрсөк, бизде азыр Ысык көлдө Молдовиядан келген бир инвестор өзүбүздүн кыргыз балдары менен аралашып, чычырканактын жакшынакай сортун алып келип көчөттөрүн өстүрө башташты. Бизге мен мындай демилгенде көтөргөм. Мисалы, ат башы, чоң алай, алайку, чаткал, көлдүн аксай, ушундай 2000 метрден бийик болгон жерлерге ошо чычырканак плантацияларын өстүрөлү. Жанагы биздин суу бою токойлордун калыбына келтирели. Ошондо биз кандайдыр климаттын өзгөрүшүнө болгон терс таасирлерди кандайдыр бир тизгиндөө мүмкүнчүлүк ачылат деп айтып келе жатамын. Биз мындай демилгени көтөрдүк. Мына суусамырда өтө жакшы өсөт экен. Суусамырда арпадан башка эч нерсе айдашпайт да. Чөп, мал. Мал чарбасында азыркы күндө рентабелдүүлүк жок. Биз баягы малды ар бир кишиге айтам мен. Биз үйдө жөн эле касса катары эле кармайбыз. Ошого ыраазы болобуз. Зарыл болгондо базарга алып барып сата коесуң дагы деп баягындай ажат чыгарды деп ушундай өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөрүп жүрөбүз да. Ошондуктан жалпы айылда жашаган биздин мекендештерибиз жаңыланууга кадам ташташ керек. Технологиялык жаңы тепичке көтөрүлүшүбүз керек. Эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатыш керек. Андан кийин мүмкүн болушунча кол эмгегин азайтуунун амалын издешибиз керек. Себеби бүгүнкү күндө эң кыйын нерсе бул адам иштетүү. Бизде бир чети жумушсуздук бар. Экинчи жактан иштебейт. 2000 сом бербесең, 1500 сом бербесең, киши иштебейт. Анан башыбызга келди да. Бангладештен келип, Өзбекстандан келип иштеп атышат бизде. Биз улут катары ошо бир назик нерсе бар да бизде. Москвага барып көчөшүп баргандан уялбайт биздин кыргызча. Бишкекте көчөшүп баргандан уялат. Адал эмгектин эч кандай уяла турган түрү жок. Биз моюн сунушубуз керек да. Дыйканчылык кылгандын дагы эч кандай уяты жок. Мал баккандын, дыйканчылык кылгандын эч кандай уяты жок. Анан кийин дагы бир айта турган сөз да. Бизде илгерки советтик түшүнүк менен
Doğumatçıl adamlar көп. Еттің басын арзандатып бер, министрге асылады, президентке асылады, арзандатып бер. Жаңағы антимонопол комитет іштейбі деп домат. Ранып кетейін, бүгінгі күнде дизмайдың бағасы 80-ге шықты. Тура ма? Bir ne alsan 15 bin, 20 bin, 30 bin. Рынок өзү бааны аныктап атат. Анықтап атат. Аны айтам да, илгерки жанакы азык түлүк коопсуздугу, камсыз кылуу деген түшүнүктөрдөн арылышыбыз керек биз. Базар экономикасынын эрежелери өзү саздап алат. Кайсы продукцияга спрос болсо, ошол адамдар сунуштайт. Анан айтам да, кээде айтам, эгер ушунчалык эле арзан эт жеген келсе, барып бок кетип мал бак. Сени ким кой деп атат. Туурабы? Жылуу жумшак шаардан жумшак диванда отуруп алып, мага арзан эт алып келип бер деп эч кимдин мындай укугу жок. Дома тартылгачы. Бирок ошол эле учурда элде жашоо барган сайын кыйын болуп кетип атат. Кымбатчылык, товарлар кымбат, азык-түлүк кымбат. Ушу жагын бир карап койсо, эл кыйналып кетти. Көп нерсе кымбаттап кетти. Айлык акы тиги буларды көтөрүп атат, үйлөрдү берип атат деген менен мындай бааларды көзөмөлдөгөн эч ким жок. Алып сатарлар, кызыл кулактар, баягы ортомчулар ортодон кошуп эле өздүк ба биякта калып эле мындай азык-түлүк кымбаттап кетти деп. Муну деле мындай кошо моюнга алыш керекпи? Муну деле бирөө жарым Кымбатчылык, айыл чарба продукциясында болуп кымбатчылык шаарда каерден келип чыгып атат. Мына базарларды алып көрүңүз. Ошол Дыйкан базар, дагы кайсы базарлар бар бизде. Барсаңыз, бир да фермерди көрбөйсүз. ортомчу алып сатар. Айыл чарба продукцияларын саткан базарлар бүт бардыгы менчик. Алар арендаторлорго берип койгон. Ал жерде жанагы Гүлүмкан, Күмүшкан отурушат. Фермерди 1 километрдин ар жактан күтүп алышат. Чакаларындары талашып. Акчасы, биринде акчасы бар. Кыскасы киргизбейт фермердичи. Мисалы үчүн 100 сомго алса, барып туруп бетин бетон кылып 200 сомдон сатат. Бүтүн дүйнөдө ушундай практика бар. Мына биз айтып атабыз. Эмне үчүн шаардын чоң мындай жашай турган массивтерине чакан, заманбап, ак мрамор менен төшөп, мисалы үчүн Жакшынакай базар биздин дагы кылымдардан бери келатат. Бул базар темасы өчпөйт. Заманбап базар курушпайт дейм да. Ал жерге жалаң фермерлерге кириш керек. Өзү өндүргөн, керек болсо справкасы менен. Мына биз базардын ичинде чоң ойдук. Өзбекстан базарларында чоң ойдук. Түнү менен келсек, качан келсек да базардын кароолунан баштап базаркомуна чейин бизге келдиңерби, жакшы келдиңерби, жатасыңарбы, мына жерде чайкана бар, бул жерге алып жаткыла. Орун бошотуп турат эле. Жанакында ортомчулар келет эле бизгечи. Ортомчуну чайкоочу деп айтат элек. Чайкоочу деген сөз өтө бир терс болчу да. Эч кимге уруксат берилген эмес чайкоочулук кылгангачы. Ошонун сыңарындай муниципалдык базарларды ким кой деп атат ачканы. Ошондо баардыгы орнотушат. Биз деле шаарда жашайбыз, жана кичи базардын бирөөсүндө базар кылабыз, мисалы үчүн. Мен билем, 2,5 есе кымбат. Әлі жоқ, окат кылабыз, алабыз, бирок Арачолууда жана жарманкелерди уюштуруп, шаарга жанагы эски аянттарга атайын дыйкандар, фермерлер өздөрү өндүргөн товарларын сатсын деп уюштура коюп жүрөт го. Ал жанагы эски тоңго жамак салган сыяктуу эле нерсе. Ал системаны түзүш керек. Система түзмөйүнчө, эми ошол эле эски аянтта жарманка өткөрсө, мисалы үчүн, азыр өзүң келе албайсың 2 саатта центрге, анан кантип келет. Ал болбогон кадамдар. Ал одону ачык айтканда көз боемочулуктун бир түрү ал. Алиги
катуу иштеп аткан түр көрсөтүүнүн бир түрү ал. Имитация. Бурную деятельность. Сиз эми эмнени кантип кылыш керек деген өңүттөгү суроолорду бердим. Сиз аны эми баягы асмандан алып айткан жоксуз. Бул тажрыйба. Күндөлүк турмуштан алып. Ооба, тажрыйбадан улам айтып атасыз. Эми кайсыдыр бир нерсенин көзүн билүү, иштин көзүн билүү, билгениңизди айтып атасыз да. Сиз эми көпчүлүгү биле бербейт болуш керек. Мына бул Өзбекстанда иштедиңиз, Африкада барып ошол жердеги аралашып жүргөн видеолоруңуз бар интернетте. Анан жакшы эле агрардык багытта жакшы эле тажрыйбаңыз бар да. Анан кийин илим жагынан дагы тим калбай диссертацияны жазып, Россияда жактап, ошол тажрыйбаларыңыз, ошол топтогон опыттарыңызды мындай жакшы реализация болуп атат деп ойлойсузбу? Эми бул потенциалды эми мамлекет же бир министрлик, же бир орган бир колдонуш керек да. Аны ошого канчалык деңгээлде ушул илим билимиңиз, тажрыйбаңыз колдонулуп атат деп ойлойсуз? Бизде эски Советтер Союзу деген бир түрмө болгон. Партиялык номенклатуранын кулу болгон элдерчи. Ошол конструкция бузула элек. Кечеги шайлоолор, жогорку кеңеш, өкмөт келе жатат. Талкалана элек. Баягы эле большевиктердин балдары, баягы эле конструкция, баягы эле коррупционерлер, баягы эле эски президенттердин кадрлары ошол жерден келе жатат. Алар сырттан кишини кабыл албайт. Жолотпойт, киргизбейт. Бүт каалгалар жабык. Мен үчүн эле эмес. Мына четтен келген өтө күчтүү адистер биз толтура. Заманбап, иш билги жаштарыбыз толтура. Алды илүүгө чыгып калды. Алар үчүн бул эшиктер жабык. Баягы эле Тайке Жээн, Куда Сөөк, жолсо берилсе болду. Күчүдөн кармап келип, костюм шум кийгизип, галстук тагып коет, бүтү. Ошондой кемчилдик бар. Ошонун ичинде айыл чарбасында да ошондой. Бизде бул конструкция кабыл албайт бул. Мен муну билем. Ошон үчүн аралашпайм. Түртүнбөйм. Өзүмдү өзүм кемсинтпейм. Өзүмдүн жалдырабайм. Өзүмдүн күчүм менен, өзүмдүн сөзүм менен эл аралап, алымын жетишинче аракет кылып жүрөмүн. Жада калса, мына айтып атамын го жанакы академиктер көбөйүп кетти депчи. Мамлекеттик жетекчилер каяктагы көчөдө жүргөн блогерлер менен иштеп калгандан кийин эмне дешим керек? Блогерлер келип атат. Белгилүү жерлерге илимсиз, сабатсыз кишилер. Бул жагынан алганда өкүнөрлүк жактары көп. Так жалпы жонунан алып караганда биздин айылда жашаган элдердин бүгүнкү турмушу, мен кече Баткенди Ысык көлдү түрө кыдырып келдим. Баягы көз караштары жок. Турмушубуз жакшы. Эл өзүн багып келе жатат. Элде болгон аракет күч аябайчы. Осы алиги каражат жок бизде. Вакты келин десе каражат керек да. Анан суу жок. Бизге башка нерсени кылбасын. Сугат суу, таза суу, үй жылытуу. Ушу 3 маселени айыл жеринде 3 маселени жөнгө салып алсак, өкмөт ушуга катуу киришсе, калган баардыгын биз өзүбүз колубуз менен жасап алат элек. Эми жыйынтыктоочу суроо да. Сиз айтып атасыз, элди кыдырып келдим, баланча облустарды түрө кыдырып келдим, мындай элде бар бир өзгөрүү бар. Акырын муз ордунан козголуп дегендей кылып айттыңыз. Бирок мындай классикалык түшүнүк бар да, өлкөдө бир орто класс, орто катмар тың болсо, ошолор мындай идиректүү болсо,
дегеле жалпы өлкөнүн башка тармагынын алдына жылуусуна өбөлгө болот делинет да. Анан бизде ошол орто класс дегеле барбы бизде ошол нерсе? Орто класс, орто катмар. Же ал мындай талкаландыбы, ыты-жыты барбы негизи бизде? Чакан бизнес, орто бизнес деп кире атпайбызбы биз. Ал бар, түптөлдү. Ошонун шарапаты менен бизде тейлөө тармагы жакшы өзгөрдү. Мына ресторан бизнеси дейлик, кийим тигүү тармагы, бири-бирибизди тейлеп үйрөндүк. Сервис. Чайхана жок, бүгүнкү чайхананын таптакыр башка. Бирок бизге өзгөчө дагы бир жолу белгилей кетейин. Бизге фермердин айылда жашаган 5 миллион элдин көкүрөгү көтөрүлсө гана, ар бир айылда жашаган ар бир үй бүлөнүн туруктуу киреше булагы калыптанса гана өлкөнүн көкүрөгү көтөрүлөт. Бул өтө татаал маселе. Ар кандай айтышыбыз мүмкүн, бирок бунун жиги бар. Бул маселени чечүүнүн жолдору бар. Илимге, билимге, жаңы технологияга, жаңы башкаруу системасына таянып өзгөртсөк болот. Баягындай мен начальникмин, сен кимсиң деген формула иштебейт бүгүн. Кесипкөй адамдар, ансыз да турмуш өзү кесипкөй адамдарды алдыга чыгарып атат. Аренага чыгарып атат ансыз. Ошо сиз айтып аткан жанагы эл арасында жана большевиктик башкарууда болсун, же бизнесте болсун, ушундай бирдемеге уруксат берүүчү бир органдарда болсун, кол коюучу бир тараптарда болсун, ошол нерсе баягы бюрократтык, большевиктик, баягынын таягылар дегендей, баягылар эле баягыча эле метод, баягыча эле система менен иштеп келаткан нерсе акырында баары бир интернеттин, жасалма интеллекттин, көп кесиптер пайда болуп, көп кесиптер жоголуп, ишке болгон мамиле, подход баары өзгөрүп атат деймизчи. Баягы монтип буйрукчул нерселердин баары көп өтпөй калды, анча-мынча нерсени технология өзү эле чечип калды, жаңы технологиялар өздөрү эле ал маселелерди чечип калды. Акырында бара ошо жана сиз айтып аткан большевиктик система мындай талкаланабы, үмүт барбы ушуга? Үмүт бар. Дүйнөдө бардык өлкөлөрдө жакшы нерселердин бардыгы жеке демилгенден башталат. Кече мен кыдырып жүрүп өзгөчө бир тыйнак чыгардым. Бизде айыл үйлөрүндө жылуулук камсыз кылуу маселесин чечиш керек экен. Техникалык чечимдер бар. Келип эле мен ошол тармакта иштеген жигиттер менен байланыштым. Бүгүн да 2 саат 2,5 бирөөсү менен учурашамын. Бүгүн бизде ошол моделди сунуштай турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Аны жасап көрсөтсөк болот. Мен ойлоп атам, азыр жигиттерге сунуштайын деп атам. Ар бир областта 3-4 жерге мындай колунда бар кишилердин өзүнүн каражатына жасап, көрсөтүп, кандай семинар өткөрүп туруп, жалпы айылда күндүн энергиясын пайдаланып, биз көмүрдөн алыстай башташыбыз керек. Бүтүн дүйнө көмүрдөн баш тартып атат. Биз бүгүн көмүр маселесин көтөрүп атабыз да, а биз көмүрдөн кутулуш маселесин 2 кадам алдыда жүрүшүбүз керек. Мен ойлойм ушундай модельди сунуштайлы деп атамын. Сен да, мен да кыргыздын бир баласымын. Ар бирибиз милдеттүүбүз. Өзүбүздүн акылыбыз жеткен ишке, кандайдыр колубуз тийсе, ошодон май чыкса, буну аракет кылышыбыз керек. Биз өкмөттөн бир нерсени күтүп отуруштун кереги жок, мисалы үчүн. Жеке демилге менен мына бүт өлкөдөгү өзгөрүүлөр бүт бардыгы жеке демилге менен болгон. Курулуштар бүт жеке менчик. Туурабы? Тейлөө тармагы жеке менчик. Өкмөттүн милдетин биз айтып келе атабыз, белгилүү да. Ички сырткы коопсуздук, анан кийин инфраструктура. Кудайдын кулагы сүйсүн. Бүгүн чагылгандай тездик менен көп нерсе өнүгүп атат, жолдор салынып атат, экономиканын кан тамыры чечкиндүү кадамдарга барып атышат. Мына Ошто 9-11 канал бар экен, эч ким билбейт экен.
Бүгүн Ошко барсаңыз тааныбайсыз мисалы үчүн. Бишкекте деле өзгөрүүлөр бар. Адеиз, будеиз мисалы үчүн өзгөрүүлөр көп болуп атат. Бирок эң консерватив тармак бул айыл чарбасы. Ошону биз жетилеп жүрүшүбүз керек. Анан дагы бир түшүнүктө айыл чарба продукцияларынын баасы кымбат эмес бизде. Биз эл катары. Ошол айылда жашаган эл, ал биздин агаларыбыз, аталарыбыз, эжелерибиз, туугандарыбыз да ошолорду колдоп, ошо наалыбай жакшы баа менен сатып алып, аларды колдоп калды. Шаарда турмуш жакшы баарыбирчи. Биз аларга колдоо көрсөтүшүбүз керек. Өкмөт эмес, башкасы эмес. Жат мамлекеттен бирөө келип колдоо көрсөтпөйт бизге. Биз өзүбүз колдошубуз керек. Айыл чарбасы менен алектенгендер менен кардарлардын ортосундагы кызыкчылыктын бир таразасы болуш керек. Алма пыш, озма түш, арзан бер, жеткирип бер, артып бер жанагы деген сөз бар го, ошондой философиядан биз баштатканыбыз дурус. Анасыга рахмат анда. Мен суроолорумду берип бүттүм. Чоң рахмат сизге, ден соолук, дагы өзүңүздүн ушундай прогрессивдүү, ушундай реалдуу кепке иштериңизди берип, бизге окшогон журналисттер дейбизби же блогерлер дейбизби чакырса ушундай кылып бизге эмес, албетте биз аркылуу ушу көрүүчүлөргө, элге кеңештериңизди, насааттарыңызды айтып жүрө бериңиз. Анткени ал насааттар жөн эле жөн жай айтыла бербейт. Ал ошол элдин жашоосуна кереги тийсин, ошону угуп өзгөрөлү, ойду өзгөртөлү деген маанайда айтып атабыз да мунун баарын. Чоң рахмат, ден соолукта болуңуз. Элибизге кең пейилик этпес дөөлөт берсин, ушуну тилеймин. Рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.